Түркиянын Стамбул шаарында өткөн 20 жашка чейинки хоккейчилер арасындагы Евразия чемпионатында Кыргызстан курамасы жеңүүчү болду. Алардан Болгария, Түркия жана Босния-Герцеговинанын командалары утулду. Что, мужики? Один за всех и все за одного! Давай, давай, побежали! Мелде 7-8-9 январ күндөрү өтүп, командалар айланма система боюнча бири-бири менен беттешкен. Кыргыз хоккейчилери биринчи оюнда Болгариянын курамасы менен ойноп, аларды 7-5 эсебинде утуп алган. Кураманын капитаны Эрсултан Бедербековдун айтымында, бул команда менен оюн кызыктуу жана курч өткөн. Biz Болгария, Турциялар менен сборныйлар менен биринчи жолу ойнодук. Босния Герцеговина биз уже мурда көрүшүп жүргөнбүз. Алар менен ойноп, уже 2 жолу көрүшкөнбүз, 2 жолу утканбыз да, уже бир айткыча. Биринчи оюнубузда барганда эле Болгарияга туш келип калдык, аябай эметтик. Кыйын эметтик да, мандраш болуп бир айткыча биринчи оюн деп. Анан кийин у них муз аянтчасы аябай жумшак. Биздикин эмес, биздики Кыргызстанда муз аянтча аябай жесткий да. Тренировка кылып, эмет. Жак барганда көнүш аябай биринчи оюн аябай кыйын өттү биздин. Бирок победила сильнейшая, да, все можно сказать так. Ата мекендик спортчулар үчүн Түркиянын курамасы менен болгон экинчи беттеш унутулгус болду. Мында командага дух берген күйөрмандар көпчү болгон. Алардын дем күчү менен Кыргызстан-Туркия оюну 7-5 эсебинде аяктады, деди спортчулар. Менен кызыктуураак болду. Анткени Турция үйүндө ойнонду да. Турциянын күйөрмандары аябай көп экен, биздики деле көп экен. Биздин күйөрмандарга чоң рахмат билдиребиз. Анткени Стамбулда силер билгендей көптөгөн биздин жарандарыбыз бар, кыргыздарыбыз. Алар деген бизге колдонуу, чоң колдонуу келиштир. Ошого чоң рахмат билдиребиз. Баарыбыз жыргадык, аябай сүйүндүк. Кыргыз жер үчүн, кыргыз намыс үчүн дегендей аябай жакшы убакыт болду балдар менен. Чоң ыраазычылыкты билдиребиз биздин болельщиктерге. Биз
вообще күткөн эмеспиз, ойлогонбуз. Мындай караганда эле оюнга чыксак эле уже. Лётко чыктык уже. Эми как раз разминка болот, 15 минуттук эле чыксак эле. Жеп трибунадан карасак эле, жаңы эл көп да кыргыздар ойнойт коебуз. Деп эле анан кийин ойлоп койдук, ойчу биздин кыргыздарыбыз да келиптир экен да оюндарга деп аябай сүйүндүк. Там Азамат келди, Шумкарлар келди, вот эти блогерлер келишти, актерлор келишти. Аябай кубандык, честно. Да, как дома играли. Вот, турктер сами не ожидали от такого у нас вообще. Пару ребят меня разговаривали после игры, да, они говорят, блин, болельщики вообще ваши крутые, говорят. Просто вот тогда кыйын экен силердин болельщигиңер деп эме сүйлөшсөк. Чыксак эле ойлогонбуз, биздин болельщиктер көбүрөөк болот экен деп эле карасак, экөөбүз тептең болельщиктер келиптир экен. Үчүнчү оюнда хоккей боюнча Кыргызстандын жаштар курамасы Босния-Герцеговинанын дарбазасына 5 жолу шайба киргизгенге жетишсе, ал эми өз тарабына 3-өн өткөрүп жиберген. Кыргызстан 5-3 эсебинде каршылаштарын жеңип, Евразия чемпионатында чемпион аталды. Даярданганбыз да Мексикага январда болмокта. 8 команда катышмак. Бул 3-чү дивизион дейт, дүйнөлүк чемпионатта. Биринчи жолу биздин молодежный команда ошого катышмак. Анан тилекке каршы пандемия болуп, жана омикрон табылып, ошонун себебинен муну отложить этишти да. Анан ошол жарым командалар Турцияга жакын эметкендер, давайте Кубок Евразии уюштура ойнойлу, анткени балдар сборго катышты. Ойнош керек деп тур, анан ошону 4 мамлекет сүйлөшүп, Турция, Босния, Болгария, биз Турциядан ошол турнирди өткөздүк. Ана жерден биз билесиңер, биринчи орунду алдык. Аябай бул жакшы нерсе болду. Анткени биз уже ишенип калдык, что дүйнөлүк чемпионатта алтын медалга күрөшсөк болот. Балдарыбыз өсүп атат, өнүгүп атат. Азыр мындан да жаш балдар бар. Алар да жакында Кубок мэра өткөзгөнбүз, 8 мамлекет келди. Ошонун арасынан биздин балдар дагы мыкты болуп, призовой местолорду алды. Бул айтып атам, бул биздин федерациянын жумушунун көрсөткүчү. Биз туура жумуш алып барып, туура багытта баратканыбыз бизди сүйүндүрөт. Евразия чемпиондорунун дарегине куттуктоолор учурда жамгырдай төгүлүүдө. 12 январь күнү жаштар курама командасы өлкөнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун кабыл алуусунда болду. Министр курама команданын ийгилиги менен куттуктап, Евразиянын аянтчасынан алып келген жеңиш кыргыз хоккейчилеринин үмүтүн жандырып, элибизди кубанттыңар деп белгиледи. Та победа, которую вы нам приносите сегодня, это некая, мне кажется, стартовая победа, которая открывает очень большие дороги, большие пути развитию хоккея в нашей стране. Министр өлкөнүн дене тарбия жана спорт тармагынын өнүгүшүнө кошкон салым үчүн хоккей боюнча жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу Кузьма Терентьев жана ага машыктыруучу Саламат Тыналиевке министрликтин ардак грамотасын тапшырды. Ал эми кыргызстандык хоккейчилер да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өздөрүнүн белегин берди. Ребят, это подписать надо. Все распишитесь, да? Сзади, да? Этот есть карандаш, этот каждый роспись. Маркер. Хоккей федерациясы үчүн быйылкы жыл жеңиш менен башталды. Аны жемиштүү жыйынтыктаганга аракетибизди жумшайбыз дейт федерациянын президенти Анвар Умарканов. Бирок аны кейиткен маселелер бар. Бул департамент тарабынан кечиктирилген каржылоо жана муз аренасын салуу үчүн жер тилкеси берилбегени. Акча даяр, бирок жер жок дейт ал. Көйгөйлүү маселе азыр биз жер сурап атабыз, арена салганга. Биз даярбыз салганга. Ошону уже 2 жыл чечпей жатышат.
Бұл мен айтып отырмын, бұл аренаны біз көтеріп кетпейбіз, сатып жібербейбіз, ал мамлекетке қалады. Мысалы 49 жылға алабызбы, же государство частное партнерство деп баары жер мамлекеттик болгону менен ошо салынган нерсе ошол жерде калат да. Биз аны көтөрүп сатып кетпейбиз. Ошон үчүн уже 2 жыл түшүндүрүп мен уже билбей калдым, кайсы ишке барыштычы. Ал эми министр Азамат Жаманкулов да өлкө аймагында эл аралык стандартка жооп бере турган муз аренасын салууга кызыктар. Ошондой эле федерацияларды өз убагында каржылоо маселеси жакын арада чечилерин айтты. Бир канча спорттук арена түзүлөт деп атайын Южный магистралда жер берилген. Азыр ошонун статусун каралып атат. Бирок бизге Кыргызстанга олимпиадалык стандарттарды жакшы бир муз аянтчасы керек. Ошол мамлекет азыр жер издеп таап беребиз. Жолубузду чечип беребиз башын. Анан мынакей федерацияга айтып атат, бир канча инвесторлор менен келип программаны даярдап. Ошондуктан жакын караларда пайда болот. Федерациялардын көбү башка бир мелдештерге катышууда, же болбосо курама командалардын көбү башка бир мелдешке, башка бир өлкөлөргө барганда, алар алдын ала акча каражаттарын ала албай калып, өткөргөндөн кийин карыз болуп, анан кийин бир күзгү айларда болуп төлөп келчек да. Бул системаны биз алдын ала алуу боюнча, акча каражаттарын алдын ала берүү боюнча бүтүндөй системаны азыр өкмөт менен сүйлөштүк. Буюрса ошол системаны киргизdik. Жакын каралардан баштап календардан планда кайсы иш-чара келе жатса, ошону алдын ала төлөп бергенге өтөбүз. Быйыл хоккей федерациясы өлкө аймагында март айында 4-дивизиондогу дүйнө чемпионатын өткөрүүнү пландаган. Ага карата даярдыктар февраль айында башталат. Ал эми Кыргызстан курамасы окуу машыгууларды өлкө аймагында өткөрөт деди федерация өкүлдөрү. Насыйкат Эсенканова, Айбек Култаев, КДРК Спорт.